Кыш чилдеси качан түшүп, качан чыгат? Кыш чилдеси 40 күн 40 түн болот. Кыш мезгилиндеги эң кыска күн 20 декабрь, ал эми 21 декабрга караган түнү эң узак түн болот. Андан кийин акырындык менен күн узара баштайт, түн болсо кыскарат. Астрономиялык изилдөөлөр боюнча күн экватордук сызыктан алыстап, эклиптиканын түштүк уюлун карай оогон маалда катуу суук болот. Кыргыз элинде бул күндү чилденин кабары же болбосо чилденин белгиси деп коюшат. Чилде өзү кыштын пири аталып, 6-га бөлүнөт. Аны уламыштарда чилденин 6 жоокери деп коюшат. Биринчи кырдач, ал 8 январдан 13 январга чейин болот. Экинчи 6 күндүк 14-19 январга туш келет. Үчүнчү 6 күндүк жетенин 7 уулу деп 20-26 январга чейин болот. Бул чилденин эң суук күндөрү. Төртүнчүсү каңтар 27 январда болот. Каңтар дегени чилденин 20 күнү өтүп, эми аркы бетине каңтарып же болсо одарылып өттү дегенди билдирет. Бешинчи 28 январдан 11 февралга чейинки күндөр үт деп аталат. Үт мезгилинде көпчүлүк аймактарда калың кар жаап, жаан чачын күндөргө туш келет. Ата бабаларыбыз жакшылыгына алса үт, жамандыгына алса жут деп коюшкан. Алтынчысы 12 февралдан 17 февралга чейинки 6 күндүк апкыт-сапкыт 6 күн деп аталат. 18 февралда болсо чилде толук чыгып бүтөт. Ошентип, кыш чилде 8 январда толук кирип, 18 февралда болсо чыгып бүтөт. Кыргызда 90 кетпей, тоң кетпейт деген сөз бар. 90 мезгили 13 декабрдан 13 мартка чейин созулат. 90-дун башы 13 декабрдан 8 январга чейинки учур, ортосу 8 январдан 18 февралга чейинки учур, акыркы мезгили 18 февралдан 13 мартка чейинки учурду ээлейт. Ошентип, 13 мартта 90 чыгып, жер кыртышынын тоңу эрийт. Чилде чыккандан кийин жааган карды сары кар деп коебуз. Ал эми жай чилдеси болсо 8 июлда башталып 18 августта чыгат. Кыштын ызгаар күндөрү кыш чилдеси, жайдын аптаптуу ысык күндөрү жай чилдеси болот.